Жақсылар сөйлесеміз да, сұранып, жақсыларға сөйлессек, болып тұрды оңынан қайра баштады, мына өзі алдағы сот жасатемін. Мыйзамға қарсы шыққан адам жоқ бұл жердече. Мыйзамға қарсы біз бардығыз мыйзамға баш иіп, мемлекетті қолдап, біз мақұлбыз. Сіздерге рахмат ошондой жигиттер. Біз бұларды үркітпешіміз керек. Ертең бұларды сиздеп, бұларды қолдап, буттап, ушундай мамиле кылбасак, бизге ким экономикасы жасырат, жанарымызда ушуну өзүм как мэр катары, иним катары ушуларга бир поддержка жардам берет. Туура, эми буларды чынын айтканда биз бузган жокпуз. Уже бузулуп калган да. Көргөнүкө бузулуп калган бул. Анан бул жактагы эл чогулуп барган, бизге парк кылып бергилечи. Бул жерде үйлөрдү карагыла алдында бир парк жок. Анан келип парк болсо дедик. Биз жаман айткан жокпуз, жакшынакай кылып алмакчы жолу менен сүйлөшүп, бири-бирибизди кагып силкпей, жакшынакай кылып жер берели деп атабыз. Бул кишилер просто ишенбей калган. Жана 2000дей адамга бере албай атасыңар, бизге кантип бересиңер деген суроо болуп атат да силерде. Биз почти аны бир 1000дейин уже чечтик. Аз калды, аз эле калды. Дагы жакында 380 чечебиз, туурабы? 380 коммерциялык объект чечебиз. А силерге ошо жакшынакай жерди урушпай талашпай баргыла, кааласаңар кепилдик катты берип, ошол жерде мен видеого сүйлөп силерге мына деп кепилдик катты өзүм тапшырып, туугандарыма 1 айдын ичинде силерге толук өткөрүп беребиз. Азыр могу кепилдик катты алып тургула, жерге ыраазы болгула деп ошондой кылалы, мен баргыла барыңар. Видеого сүйлөп, кол коюп берип, мындай бекители ошону. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевдин тапшырмасына ылайык Касымбек көчөсүндө өз билемдик менен тосуп алган тосмолорду алуу иштери жүрүп жатат. Аталган жайга заман талабына ылайык парк куруу иштери каралган. Ош шаарынын бекитилген башкы планга ылайык жана Жанар Кубанычтын берген тапшырмасына ылайык Касымбек көчөсүнүн оң тарабында жайгашкан аллея, парк, жашыл аймакты бошотуу иштери буга чейин жүргүзүлгөн. Ошол жерге өз билемдик менен курулуш куруп аткандыгы аныкталып, бүгүнкү күндө ошол курулуштарды алдык. Азыр Жанар Кубаныч да бүгүн келип элдерге дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эртеге майрамдан кийин буларды алмашуу боюнча иштерди алып барган болдук. Бул жерде жалпы 14 жеке менчик катталган, бошотулган. Бир гана ушул аркада бакылуу чайканасы, андан кийин заправка калды. Аларды биз сотко бергенбиз, мыйзамда көрсөтүлгөн. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө суу светтерин үздүк, тосмолорун алдык. Аларды алкка дагы жектелип каналдын корку аймагы 8 метр толугу менен бошотулуп бүгүнкү күндө ачылды. Жакшынакай баркылып бул жерде элдин баары эме турабы? Болду. Эл бирок бул ишкерлерди капа кылбайбыз. Парк кылып беребиз силерге. Акыйкат баары болушат. Азыр мындай кылабыз. Жакында болбосо элге салабыз жакында. Парк керекпи керек эмес силер? Керек, баары Керек дегендер көпчүлүк болот. Туурабы? Баардыгын деле күтүп атабыз. Бул жерде эми ресторан салабыз дебесек, тойкона бербейсек курабыз дебесек, биз паркта атабыз эми. Жер Современный парк. Эсине анан парк Беребиз. Жер беребиз. Анандай ойной турган немелер болуш керекпи? Бар, элдер кыйналып атат да, бага мэрия көргөнсүңөр. Мен дагы жолуп кеткен. 3 күндөн кийин карабайт силер, да? Келип кетели. Сөзсүз келип кетели. Кимге жооп берсин, ал жер болду, башка бизге парк керек. Айтасың. Yem alayım.